Gazı jarılbaptır жақшы. Karakol. Sentri. Bu Kia okşaydı çata. Oşo. Bunday turuptu mu anası? No gazı jarılbaptır жақшы. O ошол жактан урулуп келип тоголонуп кетиптир да. O sanat eкен, he? Sanatанын эмли, бирок немелери үзүлүп кетиптир, Оңор болбоптур де. Каттуу келген койгонсуң. Бул но повороттон каттуу келген окшойт по-моему. Ол жака тийгени көрүнүп турабы бетонду? Газ жарылбаганына шүгүр, э? Страшный болуптур бирок. Жаман болуптур бирок жок. Акырдан агайдагылай. Газ бар экен, газ жарылбаптыр жакшы. Урулда бараткан өспүрүм каршы тилгеге чыгып кетип, көчөдө бала менен жөө бараткан кайнене келинди уруп кетти. Окуя кечээ Ош шаарында болгон. Милициянын маалыматында 16 жаштагы өспүрүм байкесинин BMW унасын уруксатсыз айдап чыгып, аны башкара албай калган. Ал каршы тилгеге чыгып, жолду бараткан 3 адамды сүзүп, андан өтүп жолдун жээгинде токтоп турган КАМАЗды сүзгөн. Карагашада 48 жаштагы аял мерт кетип, анын 1 жаштагы небереси ооруканада чарчап калган. Ал эми аялдын 20 жаштагы келини менен КАМАЗдын айдоочусу ооруканага жеткирилген. Милиция өспүрүмдүн айдоочулук күбөлүгү жоктугун, ал 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин кошумчалады. Кыйкырып башка урган. Ошто аял кызга кол көтөрүп, жоолугун жулуп алган. Социалдык тармактарда бир аял кызды жоолук салынган үчүн урушуп, кемсинтип кыргызча сүйлөөнү талап кылган видео тарады. Кадрларда автобуста отурган аял эшик тарапта турган кызга кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Бир аз убакыттан кийин ал ордунан туруп, кызга жакындап, аны түртүп, башына уруп, жоолугун жулуп алган. Ички иштер министрлигиндеги өздүк булактар репортер КЖге маалымдагандай, окуя Ош шаарында болгон. Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматында билдиришкендей, учурда жетекчилик окуянын бардык жагдайларын тактоону жана ага катышкан эки тараптын өздүгүн аныктоону тапшырды. Андан кийин алардын кыймыл-аракетине юридикалык баа берилет. Автобус айдоочулары накталай төлөмдү алып салуу талабын коюуда. Бишкектеги коомдук транспорттун айдоочулары вице-мэр Рамиз Алиев менен жолугуп бир нече талап койду. Айдоочулар алаксыта турган накталай төлөмдөрдү жокко чыгарууну, маянаны жогорулатуу жана эмгек шарттарын жакшыртууну суранышкан. Вице-мэр жеке өзү линияга чыгып көтөрүлгөн маселелерди карап чыгып, андан кийин чечилерин белгиледи. Чак түштөгү ажал. Оштогу келин бир заматта кайненеси менен баласынан ажырады. Кечээ 27 ноябрь күнү Ош шаарындагы унаа кырсыктан улам чоң ата жана небере каза болду. Бул тууралуу маалыматты Ош ШИП боюнча милициянын кайгылуу кызматы билдирди. Буга чейин Ош ШИПтин кайгылуу кызматы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа кырсыкка кабылганын, анын кесепетинен чоң ата менен небереси каза болгонун билдирген болчу. Кийинчерээк Ош ШИП маалыматка тактоо киргизип, кырсык шаардын Абай Кунанбаев көчөсүндө болгонун билдирди. 16 жаштагы жаран кече саат 12:40 чамасында BMW үлгүсүндөгү унааны айдап келе жатып, башкарууну жоготуп, карама-каршы тилгеге чыгып кеткен. Анын кесепетинен жолдун жээги менен бара жаткан жөө жүргүнчүлөр 1977, 2005 жылы туулган келини жана анын 2024 жылы туулган небересин сүзүп кеткен. Унаа андан ары басып, жолдун четинде токтоп турган КАМАЗга урунуп токтогон. Кырсыктын кесепетинен жаран окуя болгон жерде мерт кеткен. Оор абалда ооруканага жеткирилген. Небереси да эсине келбей каза болгон. Ал эми жаран менен КАМАЗдын айдоочусу ар кандай жаракаттар менен шаардык ооруканага жеткирилген. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыкка кабылган BMW унаасын айдап жүргөн жаран айдоочулук күбөлүгү жок болгон. Ал атасынын унаасын айдап чыккан. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, соттук, медициналык жана автотехникалык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Өрттөн качып ажатканага жашынган 7 жаштагы бала көз жумган. 27 ноябрда Ош облусунун Араван районундагы Чечек айылында сарайдан өрт чыккан. Өрт өчүрүү боюнча Араван райондук номер 64 өрт өчүрүү бөлүмүнөн саат 14:14 бир бөлүк тартылган. Өрт саат 15:16 чектөөгө алынып, саат 15:46 толугу менен өчүрүлгөн. Өрттөн 2018 жылы туулган бала каза болгон. Бул тууралуу Ош облустук ОКМ башкармалыгы кабарлады.
Мына жер 2025 жыл Аруан району Кесек айылы мына үйс күйгөн. Артық 2025 жыл 27 ноябрь мына үйс күйіп мына жерде туалет болгон, ошол жерде коркуп качып бекинип жүрүп кеткен нөлөбөй. 2-класста. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден суранарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Автобус. Bak kalacak, Sivriye'ye getirmiştim, tanrı oldu. Git Sivriye'ye. Ben hiç Türkiye'de duruyorum abi. Ben Kırgızistan göreceğim. Kırgız seçildim. Hem kime ait? 99 işte pastelini bize evlat kontrol yapalım. Arap koysunlar. Kaçım?